26 жылдың 1 апрелінен тарта мұғалімдердің жана медицина қызматкерлерінің айлығы дағы бір рет 100%-ға көтеріле тұрғандығын баса белгілеп кетейін. Кече жақында министрлер кабинетінің башчысы Адылбек Алешевич 50%-дан кем емес көтерөбүз деп жарыя кылды эле. Биз кеңешип, өкмөттүн кече күнү менин кабинетимде кеңешип, өкмөттүн чама-чаркын кайрадан карап чыгып, эмгек акыга кошумча бир ставка 15.000 сом өлчөмүндө президенттик компенсациялык төлөм киргизүү менен эмгек акыларын орточо 100%-га көтөрсөк болот экен. Ошентип көтөрөлү деп чечтик. Учурда мұғалімдердің орточа айлығы 26.000 сом, ал эми келе жаткан жылдын 1 апрелинен тартып көбөйгөндөн кийин 52.000 сомдун тегерегин түзөт. Мұғалімдердің айлығы негизинен алардын билим деңгээлине, педагогикалык иш стажына, квалификациялык категориясына, аймактын жайгашкан жерине, окуткан сабагына жана жумалык саат жүктөмдөрүнө жараша аныкталат. Шаар жергесиндеги орто билим берүү мектебине педагогикалык орто билими бар, бирок педагогикалык стажы жок жаңы келген мұғалимдин эмгек акысы 2026 жылдын 1 апрелинен тарта 36.800 сомду түзүп, салыктык жана социалдык чегерүүлөрдөн кийин колуна таза 31.200 сомдун тегерегин алат. Жаңы келген мұғалим, студент болуп бүтүп келген мұғалим. Райондук коэффициенти 1,8 болгон, тоолуу алыскы райондо иштеп жаткан жана жашаган 30 жылдан ашык педагогикалык иш стажы бар орто мектептин математика мугалиминин учурдагы эмгек акысы 65.800 сом, ал эми 2026 жылдын 1 апрелинен тарта эмгек акысы 97.600 сомду түзөт. Учурда дарыгерлердин орточа айлыгы 31.500 сомду түзөт. Ал эми 2026 жылдын 1 апрелинен тарта 62.500 сомду түзүп, колуна баягы чегерүүлөрдөн сырткары 50.000ден ашык сом колуна тиет. Шаар жергесинде тажрыйбасы жок, бир ставка менен жаңы иштеп баштаган дарыгердин айлыгы учурда 16.900 сом экен. Ал эми көбөйгөндөн кийин 42.100 сомду түзүп,